Good Neighbors 1991-жылы түзүлгөн, дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүндө эл аралык кызматташтык долбоорлорун ишке ашырып жаткан балдардын укуктары боюнча глобалдык бейөкмөт уюм. Дүйнөнүн ар четинде 193 аймактарды өнүктүрүү долбоорлору менен 390 аймактык уюмдар аркылуу 220 миңден ашык спонсордук балдар Good Neighbors тарабынан колдоого алынып, бул жолу Кыргыз Республикасында Койка эл аралык кызматташтык агенттиги менен кол кармашты. Кыргыз Республикасындагы аялуу катмарлардын социалдык экономикалык кырдаалын жакшыртуу жана потенциалын чыңдоо, жана аялдардын укуктарын бекемдөө, туруктуу кирешени жогорулатуу, өкмөттүн айыл аймактарын өнүктүрүү боюнча потенциалын күчөтүү үчүн айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорун баштады. Good Neighbors'тын айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоору Кыргыз Республикасындагы негизги айыл чарба аймактары болуп эсептелген Ош жана Баткен аймактарында ишке ашырылып жатат. Бул долбоордун негизги өзгөчөлүгү элдин активдүү катышуусу менен ишке ашырылуусу. Элдер активдүү катышкан айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоордун биринчи койгон максаты негизги инфраструктураны жакшыртуу жана эксплуатациялоо. Тургундар айылды өнүктүрүү долбоорлоруна түздөн түз катышып, айылда керектүү болгон негизги инфраструктураны бирге жакшыртууга жардам берип, натыйжада жергиликтүү тургундардын жашоо шартына ылайыктуу негизги инфраструктураны жакшыртууга жетишти. Аялуу катмарлардын негизги инфраструктурага болгон жеткиликтүүлүгү жогорулап, жашоонун сапаты акырындык менен жакшырып жатат. Комплекстүү айылдарды өнүктүрүү долбоорунун экинчи максаты мультифункционалдуу өнүктүрүү борборлорун куруу. Долбоордун 30 айылында мультифункционалдуу өнүктүрүү борборлору курулуп, маалымат жана ой пикир алмашуу, финансылык сабаттуулук, гендердик жана потенциалды жогорулатуу сыяктуу ар кандай окутууларды өткөрүү менен аялдардын билимин жогорулатуучу жай пайда болду. Ал гана эмес, айылдык аялдардын ашкана бакча программасы аркылуу айыл чарба окутууларын, үрөндөрдү жана дыйканчылыкты колдоо иштерин жүргүзүп, аялдардын потенциалын дагы да жогорулатып, коомго салым кошо ала турган баалуу мүмкүнчүлүк берип жатат. Комплекстүү айылдарды өнүктүрүү долбоорунун кийинки үчүнчү максаты мамлекеттик кызматкерлердин айылдарды өнүктүрүү потенциалын күчөтүү жана айылдарды өнүктүрүү саясатын карап чыгуу жана изилдөө. Айылдарды өнүктүрүү долбоору жарандардын потенциалын жогорулатуу гана эмес, мамлекеттик органдардын түшүнүгүн жана мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, туруктуу системаны иштеп чыгууда гана тургундардын ортосундагы синергия пайда болот. Ушуларды ишке ашыруу үчүн Good Neighbors ар кандай кызыктар тараптардын мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо жана үзгүлтүксүз сүйлөшүүлөр аркылуу изилдөө иштеринин отчетун жарыялап, муну институттук жактан байланыштырып, Кыргыз Республикасынын айыл аймактарын позитивдүү өнүгүүгө жана өсүүгө алып баруу максатын коюп, жергиликтүү жашоочулар менен мамлекеттик органдардын катышуусу жана күч аракети менен эми эң негизги иштерди аткарууга мезгил келип жетти. Кыргыз Республикасы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун өндүрүш менен кирешени сактоону жетектөө үчүн уюштурулган кирешени жогорулатуу тобу менен тааныштырат. Кирешени жогорулатуу тобу ар бир айылда уюштурулган өсүмдүк, багбанчылык, мал чарба сыяктуу тармактын адистеринин анализдери аркылуу ар бир айылда бирден өсүмдүк тандалып, бизнести жүргүзүү стратегиясы иштелип чыгып, жергиликтүү айыл чарба адистери тарабынан жүргүзүлгөн агротехнологиялар боюнча окутуулар бар. Ал гана эмес, мал чарбасы үчүн тоют жетишсиз болгон мезгилде эгиндерди себүү убагына ылайыктап, жогорку сапаттагы үрөндөрдү жана тоюттарды айлануучу фонд аркылуу колдоо көрсөтүп, бекем өндүрүштүк базасын түзүү боюнча иш-чараларды өзүнө камтыйт. Рынокко болгон мүмкүнчүлүк жана төмөн атаандаштыктын себебинен сактоо жана сатууда болгон маселелерди Корея жана Кыргызстандык адистердин наркын жана бөлүштүрүү каналдарын талдоо аркылуу туруктуу кирешелүүлүккө кепилдик берүүчү бөлүштүрүү каналдарын ачып, биргелешкен сатуу стратегиясын түзүп, ири көлөмдөгү айыл чарба азыктарын сактап бөлүштүрө алган объектини куруу менен жеке дыйкандар тарабынан өндүрүлгөн айыл мал чарба продуктуларын сактап жана башкарып, капиталдык киреше аркылуу таза кирешенин жогорулатып, майда дыйкандардын кирешесинин көбөйүшүнүн үстүндө иш жүрүп жатат. Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун акыркы максаты улуттук деңгээлде айыл жергесине багыт берүү системасын өркүндөтүү.
негизинен онлайн жана офлайн болуп бөлүнүп өтүлөт. Онлайн аркылуу комплекстүү айыл чарба маалыматтык платформасын иштеп чыгып, анын ичинде айыл чарба жөнүндөгү картасы аркылуу айыл чарба саясатын жана маалыматтарын камсыз кылат. Офлайн аркылуу айыл чарба кеңеш берүү адис менен башкы фермерлерди тандап, дыйкандарга агротехникалар боюнча окутууларды өткөзүп айдоо, өндүрүш процесстери көзөмөлдөнөт. Тандалган айыл чарба кеңеш берүүчү адистерге тынымсыз окутуу өтүлүп турат. Адистердин потенциалын жогорулатуу менен бирге долбоор аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине айыл чарба кеңеш берүү системасын өткөрүп берүү менен улуттук айыл чарба кеңеш берүү системасын жакшыртууда олуттуу жетишкендиктер пландалган. Good Neighbors менен койка Кыргыз Республикасында себилген үмүттүн үрөөнү жерге терең тамыр жая алышы үчүн сиздердин кызыгууңуздарды жана колдоо көрсөтүүңүздөрдү суранат.